каралат, жана ошол жашоочу болуп келгенин эске алынышы мүмкүн. Бирок муну комиссия чечет. Мен дагы бир нерсени айтып коё элем. Биз общежитиянын статусун биринчи иретте мыйзамдаштырыш керек. Бул общежития өзүнүн жанагы статусу боюнча студент дейт. Кичинекей балдар менен ата-энелер жашаганга жерде мүмкүнчүлүк жок. Мындай шарт туура келбейт да. Студенттер жашап аткан жерде кичинекей балдар чуркап, ата-энелер адамдар чогуу жашаган бул общежитие эмес. Бул эшиги дайым ачык, 24 саатта кирип чыкма, эч ким ал жерде коопсуздукка жооп бере албагандай акыбалга жеткирип калган учур экенин айтып коюш керек ачык. Коменданттар боюнчачы? Коменданттар боюнча 15 жылдан бери иштеп жаткан коменданттарды 15-20 жыл иштедим деп биз кууп кетире албайбыз. Профессорлор деле 40 жылдан бери иштейт. Бирок алар коменданттардын ишине гана баа берип туруп анан чечим кылабыз. Эгерде чындап айтканда ошол ахуалга кимдер түрткү берип же жанакындай туура эмес мыйзамы жок киргизип алган учурлары болсо, же болбосо ошондон бир пайда көрүп башкача иштерге барса, далилденген нерселер болсо, ошондо гана биз пайдаланып туруп аларды бошотууга даярбыз. Бирок комиссиялар азыр ошол негизинде иштеп жатышат. Канчалык түрдө болгон жанагындай жетишпегендиктер үчүн балким жоопкерчиликке тартылган комиссия тартат. Bizde azırkı uçurda işlep жаткан жатакана 4 bu 7-ci жатакана Киевский көчөсүндө, 5-ci жатакана була студент жатакана, 9-ci жатакана биздин аварияга катталган келген жатаканабыз. Анын статусу такталбаган, ошон үчүн баарында менен аралаш студенттер жашап жаткан. Анан 11-ci жатакана бул жанагы толук бир комнаталуу квартира бөлүшкөн 3 подъезд бар. Ошондой азыркы маалыматтар боюнча канча бизде жашайт? 101 комнатада жашайт. Алар үй-бүлөсү менен келип, жалгыз өспүрүп болушпайт дайыма. Значит, минимум 101 ушу биздин мугалимдер жатаканаларга жайгашкан. Сизге карата айтылган айтуулар боюнча комментарий берсеңиз, мисалы айтып жатат, чыкпайбыз десек жумуштан бошотом деп. Ошол чындуу. Анан экинчиси бизди чыгарып коюп ремонт кылгандан кийин чет элдик студенттерди киргизебиз деп атышат, алардан акча алып деген дагы айтылат. Ошол экөөнү комментарий берсеңиз. Жумуштан айыруу боюнча сиздер жакшы билесиздер, менин тажрыйбам. Мен мамлекеттик кызматта чоңдарды дагы иштеп болгом, эч кимди мыйзамсыз жумуштан айырууга болбойт экенин жакшы билем. Эгерде бирөөлөр ойлосо, мен аны мыйзамсыз жумуштан айдап же пулун туктайм деп. Булар өздөрүнүн гана ою. Бул чындыкта туура келбейт. Туура келбейт. Жумуштан айдаш үчүн трудовой кодексти сакташ керек, биринчи иретте. Биз алар менен жанагындай жөнөкөй мамиледе эмеспиз. Биз деген мыйзам менен трудовой кодекс менен аралашабыз. Ошол трудовой кодекстин негизинде гана чечим кабыл алып, нарушение болсо. Экинчиден, бул жатакананын студент иностранный студенттерге берилет десе, мына бизде азыр 400 иностранный студент бар. Жатаканабыздын ахвалын көрүп жатасыздар. Болгону Кытайдан келген биздин этникалык туугандарыбыз келип, бир аз убакытта жашашып, 3 ай турушат, 3 айдан кийин алар айтышат. Мындай акыбалда биз жашай албайбыз деп чыгып кетип жатат. Бул биздин имиджибиз. Улуттук университеттин чет өлкөдөгү болгон имиджибиз. Эгерде биз оңдосок, биздин студенттер менен чет элдер же башка жактан келип, шарттары бирдей жакшы болуш керек деген ой бар. Эгер жашаса, жашайт, эмнеге жашабайт? Бул студенттик общежитие статусу ошондой. Четтен келип турган студенттерибиз мына сиздер жатакананын акыбалы начар экендигин үчүн келбей жаткандар учурлары бар. Жашайт беребиз. Биздин өзүбүздүн студенттерибиз 30 000 төлөгөн студенттер контракт түрүндө общежитияга кире албай жатышат. Эгерде шарты жакшы болсо, биз кире беребиз. 100 000 сом туура эмесми алар? 100 000 сомдон болгон учурлары бар. Бир комнатада жашап, негизи 2,5 миллион сом ушул эле жатат. Калган жатаканалардан эгер суммалар чоң болсо, менимче 7 миллион сомдон ашып кетет. Ушу тегерегинде болот, бухгалтерия
3,5 гектар ремонт жасап қойса болады дейміз. Бұл өзіміздің жаңағы жылдарда жүргізіп жатқан саясатымыз, жатақханаларды ошондой мұғалімдерді студенттік жатақханаға киргизип койгонубуз, аларга өтүктөр арзан баа же болбосо немелер шарттарды коюп койгонубуз менимче кайрадан каралыш керек. 3.000 сом 9-чу жатакхана, 4,5 сом 1 комнаталык жатакхана алса. Менимче бул абдан эле жакшы шарт. Эгер бул жак деген ошолор төлөп берсе, 7 миллион сомду дагы жакшыртканга жетет деп Урматтуу журналисттер, суроолор барбы дагы? Мүмкүн болбосо эгерде электрикке же инженерге суроолор болсо